туруп жайгашып алыңыздар, аталар, апалар. Сөз Рахмат. Атақан ағайыңызға келіңіз. Ассаламу алейкум, урматтуу агалар, аталар, апалар, эжелер. Жаштар көп экен, аяштар көп экен. Кош келдиңиздер. Бүгүнкү жыйынга 12-ге деп айтылган. 2 мүнөт калды, баштай берелиби? Бүгүн жаратканга дагы чексиз мактоолор болсун, жаратканга ыраазычылык билдирели. Күн дагы керемет болуп турат. Аллах ар дайым биздин мекенибиздин асманын ушундай бүгүнкүдөй тунук кылып, ушундай жарык кылып, күндү элибизге жагымдуу кылып, анча-мынча сууктардан Кудай өзү сактап турсун. Баягы бечелге жөтөлдүн эмне кереги бар дегенде, көмүр кымбаттап турганда көбүрөөк ушундай жылуу күндөрдү жараткан бизге насип кылган болсун. Жакшы күндөрдө жолугушканды насип кылсын. Урматтуу туугандар, биз 29 октябрдан баштап Кыргызстандын 7 дуанын баарын кыдырып келдик. Аны сиздер түз эфирден көрүп аттыңыздар. Бизде жашыра турган эч нерсе жок. Ачуу болобу, таттуу болобу, баарын түз эфирден чагылдырып аттык. Биз сыяктуу болгонун болгондой кылып чагылдырган башка бир талапкерлерди же мүмкүн машинада жүрүп мен көрбөй калдым. Себеп 4000 чакырымдан көп километр машинада жүрүп келдик биз. Мындайча айтканда 20 күндөй убакыт дөңгөлөктүн үстүндө өттү. Бул биринчи жолу эмес. Ар бир шайлоодо биздин бүтүн Кыргызстан ушундай болуп эл менен кыдырып келет. Эмне үчүн телевизордон чыкпайсыңар деп сурашат. Телевизордон чыкпайбыз, себеп биз түздөн түз ушундай болуп жолугушабыз. Биз ортомчунун кажети жок. Гезитке чыкпайсыңар дейт, гезитке да чыкпайбыз. Биз түзмө-түз сүйлөшөбүз. Кудай кааласа, жогорку кеңешке барып калсак дагы, биз түзмө-түз сиздер менен ушундай болуп сүйлөшөбүз. Жардамчысы жок, кеңешчиси жок. Биз сиздерди Бишкекке чакырып, жогорку кеңештин алдында кезертип, 4 саат, 5 саат күттүрбөй, биз өзүбүз барабыз сиздерге. Биз ушинтип жашап келгенбиз, биз ушинтип жашайбыз, Кудай кааласа. Өткөн жылы 1 жыл башта ушул жерден сиздер менен жолугушканбыз. Анда дагы чекитти ушул жерден койгонбуз. Аксакалдарыбыз бата берген. Жараткандын буйругу менен, аксакалдардын батасы менен биз 7% тосмону өтүп, жападан жалгыз Нукра элдик партия катарында өткөн жылы парламентке кирген партиябыз. Бирок биз айттык, өтө каттуу мыйзам бузуулар болду. Мындай арам жол менен жогорку кеңеш келсе, элге пайдасы тийбей, зыяны көбүрөөк дейт. Себеп биринчи таштаган кадамың туура эмес болсо, анда бүттү, аягы да туура бүтпөйт. Алгачкы биринчи кадамдан башталат бардык нерсе. Эгер конституцияны тебелеп, мыйзамды тебелеп, парламент куралган болсо, ал парламенттин акыбети элге тийбейт. Биз ушул позицияны Ала Тоо аянтына чыгып да билдирдик. Эмелестеткиле туугандар. 6 миллион сом менен 1,5 миллиард сомго каршы турдук. Бүтүн Кыргызстан партиясынын короткон 6 миллион, калган 3 партия биригип 1,5 миллиард сом чачты сапырды асманга. Бул Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий маалыматы боюнча, баягы көчөгө төккөн шагылыңар, жеңелериме кийгизген оромол жоолуктар, аксакалдарга берген шорпулор, моого чай ичип кой деп чөнтөккө салган акчаларды эсепке албаганда, жалпысынан 5 миллиард сомдой акча кетти алардан. Мына көбү бүгүнкү күнгө чейин ысытмасы түшө элек. Быйыл баякы сүткө оозу күйүп калгандар сүрөтүн илгенге дагы чамасы келбей калышты. Бул жараткандын берген жазасы. Пенденин колунан келчү иш эмес бул. Эчен деген акчаларга карабай, бүтүн Кыргызстанды тандаганда биз бүтүн Кыргызстан кыйын болгон үчүн жеңип чыккан жокпуз. Туугандар, сиздер шайтандын напсинин азгырыгын жеңген болгонуңуздар үчүн, сиздер касиетти кармаганыңыздар үчүн, чындык үчүн болгон күрөш үчүн напсибизди тыйып, тазалык, ыйман, тартип деген принциптерди тандаганыңыздар үчүн ал жеңиш сиздердин жеңишиңиздер болгон. Быйылкы жыл эмнеси менен айырмаланып атат?
Biz ушул Теңиртоодон баштап, ал жагы Сүлүктүү Лейлек, бул жагы Чаткал Алабука. Кече Балыкчыда болдук, Карабалтыда болдук, Чүйдүн тегерегинде болуп атабыз. Элдин көзү таптакыр башкача. Таптакыр башка. Былтыры ушунчалык каттуу күйгөн экенбиз деп, ушунчалык каттуу жаңылган экенбиз деп. Кээ бир жерге барганда бизден кечирим сурап ыйлагандар болуп атат. Биз дайым кечиребиз. Себеп биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кечиримдүү. Biz sabırdıbыз, biz julunbadık, biz eşik tursa teşikten sekirip girmedik, biz biyilikке umtulmadık. Sebep bizge biyiliktin dağı, baylıktın dağı, mansaptın dağı gaceti yok. Bizge adilettүүлük, çındık, imandуулuk gerek. Bul dünyanın rahatına karaganda ahirettin rahatını tandap algan insandarız biz. Allah bizden ahiretimizni versin. Bul dünya ötör getir. Mına ol 70-80'deki aksakaldardın hazır göz yumup aça koygon bolsa geçe balalık kez esке düşöt. Bir zamantta ötüp ketти dünya. Жашоо ötüp ketти. Bırak artıbızda emne kalat. Hazır dağı uşunda ança-mınça şaytan oyunlar bol botat. Men sizlerge tereң razılık bildirem. Uşul Bişkektin ayantında turup, Jeti Duvan Kırgızstandın bütünde halkka men razılık bildirem. Emne üçün? Sizlerdi bugün alday albay kaldı. Bayakı joğundu içip alıp çırkap жүргөн, gırkırap жүргөндөрдүн tilin ukpay kaldыңыздар. Men uşuğa çeksiz razılık bildirem sizlerge. Ne degen uşaktарды çıpırıp atat. Ne degen жалган nerselerdi süylep atat. Bolboğan nerselerdi süylep, dağı da olsa karalap, eşittirse tappay kalganda akırında özdörü çıkıp başlaştı. Sebep berki baldarının gücü jetpey başladı. Kuday kalasa 28 noyabr kara güçtü ak güç jengen gün bolsun inşallah. Aramdıkta adaldık, жалганды çındık, adiletsizlikte adilettүүлük jengen gün bolsun. Kırgızstanda bir buruluş yılı olsun. Жаңы bir müçöl жылга ötöl inşallah. Жаңы müçöl жылыбыз tek kana Kırgızstandın tazalığı, tınçtığı, bötöndün gözün karabagan, özkindігімізді өзіміз kesken өлkөгө айланган күндүн башаты болsun Кудай буйрса. Үмүттүн күнү болsun ошол. Чындыктын ишенимдин күнү болsun Кудай кааласа. Biz ошол ниет менен баратабыз. Эч нерсени убада бербедик. Биздин убадабыз 3 гана нерсе болуп атат. Бул биринчиси иман, экинчиси мыйзам, үчүнчүсү тазалык. Эгер 3 нерсе болгон болсо, уурусу дагы, аферисти дагы, ууру кескиси дагы, көчөдө жүргөн каракчысы дагы эч кимиси калбайт ушул өлкөдө. Ишениңиздер, чындык, адилеттик, тазалык болгон жерде Аллахтын берекеси жаап турган болот. Нуру жаап турган болот. Ага дүйнөнүн бардык байлыктарын алып келсеңиз, ага жетпеген бир байлык болот. Биздин байлыгыбыз ушунда тилекке каршы көбү байлыкты айтат. Алтын, көмүр, темир, суубуз кетти, аныбыз кетти, мунубуз кетти. Бирок элибиздин кеткенин эч ким айтпай атат. Жыл сайын 250 000 жаш жигиттер, кыздар таштап кетип баратат Кыргызстанды. Мындай темп менен кетсе 4 жылда 1 миллион калк чыгып кетет экен Кыргызстандан. Азырда 1 миллион калк Кыргызстандан чыгып кеткен. Кайда байлык? Мына ушул биздин кетип бараткан жигиттер, кыздар, нукура биздин түгөнгүс байлыгыбыз ошолор. Ошолор болгон үчүн Кыргызстан болуп турабыз. Биздин бүтүн Кыргызстан партиясы өткөн жылы дагы дээрлик ушул жердеги турган Курам менен келгенбиз. Биз ушул чапан менен келгенбиз. Башкалардай болуп ар шайлоодо башка чапан кийген жокпуз. Биз менен күрөшкөн өткөн жылкы партиялардын бирөөсүнүн да аты жок. Карап көрүңүздөр тизмени. 21 партия баратабыз. Өткөн шайлоого катышкан партиялардын арасынан жападан жалгыз бүтүн Кыргызстан экенин көрүп атасыздар. Калгандардын баары аттарын өзгөртүштү. Чапандарын башкадан кийишти. Бирок ошол эле адамдар ошол чапандын ичине кирип кетишти. Себеп бул көз боямоочулук, бул аферистик, бул жалганчылык. Мына дал ушул жерде туруп сүйлөгөнүбүздө былтыр айттыңыздар эле. Мына ушул 3 партия басым жасап атат. 3 партия бизди коркутуп атат, бизди үркүтүп атат. Кайда ошол 3 партия? Баракелде. Алды түрмөдө, арты мүмкүн күтүп аткандыр. Мына ошолорду бүгүн жаштарга сабак болушу керек. Элге каршы эч кандай күч тура албайт. Эл толкун. Эл бул күч. Өз бактышы үчүн күрөшкөн эл гана бактылуу болот деп айтабыз.
Биз бактыбыз үчүн күрөшө алабызбы? Биз тикеден тике тура алабызбы?